Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Москвада акыркы убакыттарда өтө мошенниктер көбөйүп кетти, особенно кыргыздардын арасында. Биз бири бирибизди алдап эле жүрө берет кыргыздар, ошон үчүн Кыргызстан балким өнүкпөй аткандыр. Ушундай мошенниктер, алдамчылар көп болгон үчүнчү өзүнүн сөзүнө турбаган. Биздин таксопарктан арендага, выкупка машина алып, анан кийин бербей качып жүргөндөр дагы бар. Азыр ошолордун списогун чыгарам. Видеонун башынан аягына чейин көрүңүздөр дагы. Арасында силер тааныган адам болсо, ошого жиберип коюңуз. Ошонун туугандары, достору, кудалары көрүшсүн ошону. Акчаңарды бергиле кайтарып. Акчаңарды эгерде берсеңер ушул видео өчөт, эгерде бул бербесеңер анда дальше дагы кошумча чараларды дагы көрөбүз. Биз ушул ойдон калып калат деп ойлобогула. До конца барабыз дагы, акчабызды алабыз. Маңдай терибиз менен тапкан акчабыздычы. Баштай кетсек, эң биринчи аксакал байкеден баштайлы. Момунов Кубанычбек Жумабаевич. Бул байке болсо 1983 жылкы болот экен. Так, кай жактан болот, азыр айтам. Баткенден болот, Баткен областынан. Связьга чыкпай жүрөт. Бул байке болсо бизден аризу алган. Аризу алып, айдап жүрүп, минуска кирип, ана берем, мына берем деп, эми чоң эле киши болсо ишенебиз да. Стройкада иштеп атам, таксиге чыккан жокмун деп, айлык тиет, бүттүм, мына объектти сдавать эттим. Акчасы тийиш керек деп, ошентип 1 ай, 2 ай алдап жүрдү дагы. Машинаны аягында биз мажбур болдук баары алып койгонго. Машинаны алып, бирок кайтты. Мен карыз экенимди мойнума алам. Видео аягында видеосу чыгат, өзүнүн камерага сүйлөп берген видеосу. Карызымды 1 айдын ичинде жабам деген ошо ойдон сүйлөшүп жүрдүк. Ана мына деп жүрүп жоголуп кетти. Так, Баткен областынан болот. Бунун биздин паркта болгон минусу канча деп силерге кызык болуп атса, азыр видеосу да чыгат. Эң кызыгы бул болсо машинаны, лицензиясы бар машинаны желтый полосаларды сыйрып коюп, беспутевой лист айдап жүргөн дагы фальшивый права менен айдап жүргөн. Не үчүн фальшивый права менен айдап жүргөн? Анткени бунун өзүнүн оригинал правасын дагы бирөөгө карыз болуп залогко таштап коюптур. Аны болсо биз баргандан кийин билип атабыз. Бирок машинаны алып кетип атканда оригинал правасы менен эле алып кеткен болчу да. Негизи оригинал права менен фальшивый права экөө мындай айырмаланат. Даже камерадан көрүнүп атса керек. Андан кийин ушунун эле тууганы болот, экөө 1 айылдан болот, тоже Баткенден болот. Өзү азыр Кайыңдыга көчүп келиптир. Немегечи, Кара Балтага. Чоконов Самарбек Анарбаевич деген 1986 жылкы болот. Самарбек байке, сизге да көп эле шанс бердик. Биринчисинде болсо тоже аризу алып, отделенияга түшүп калып, машинаны калтырып кеткенде барып алып кеткенбиз дагы. Кийин жалдырап жүрүп алганбыз. Мага бергиле жигиттер, экинчи шанс бергиле, подваять этпейм, нормально иштейм депчи. 1 ай нормально айдады, кайра 1 айдан кийин эле башталды да баягы эле немечи, адатыңызчы, баштап анан кийин ана берем, мына берем деп. Бул жакта толтура распискаңыз турат. Бул жакта толтура распискалар турат, мындай пачка договорлор, распискалар. 2-3 жолу видеого түшкөн, видеону азыр аягына кокобуз. Бул видеонун аягыначы видеосун сүйлөп берген. Мен эркекче сөз берем, 1 айдын ичинде минусумду жабам, кутулам депчи. Ошентип эле убакыты чоюп жүрөт дагы, карызынан кутулбайт. Карызы 200 миңге жакын болуп калды. Ошондой. Чоконов Самарбек Анарбаевич, связьга чыгыңыз, сөзсүз. Эгерде связьга чыкпасаңыз дагы закон түрүндө дагы кошумча чаралар көрүлөт дагы. Обязательно биз өзүбүздүн акчабызды алабыз. Кийин мындан хуже болуп калат да, өзүңүз бериңиз. Андан кийинки адам Сапанов Бекболот Талантбекович, 2000 жылкы болот. Тоже Баткен областынан болот бул. Мынакей правасы турат бизде. Связьга чыгып кой, минусуңду жабып, праваңды алып кет. Права керекпи? Же жаңысын алып алдыңбы? Толтура бул жакта паспорттор турат, мындай. Булардын атын айтпай эле коеюн. Булардыкы бир 5 миң, 10 миң эле карыз, бирок 5 миң, 10 миң карыз болсо деле жүрө бербей алып кеткиле, карызыңарды төлөп. 5 миң, 10 миңди Москвада бир күндө эле иштесе болот, таксовать этипчи. Уят да ушинтип. Залогдо турат чоң эле кишисиңер, паспортуңар, документиңер. Анан кийинки дальше персонаждарды айта кетейин. Персонаж деп айтсам капа болушуңар мүмкүн, бирок ошол сөзгө эле татыктуусуңар да. Сатыбалдиев Мирбек Абабакирович. Сатыбалдиев Мирбек Абабакирович. Бул кай жактан болот экенин билбейм, бирок бул байке болсо арендага айдап жүрүп 50 миң карыз болуп, ана берем, мына берем деп, жаңы жылдын астында бөлөк паркка кошулуп иштеп туруп, көптөн бери иштеп жүргөн, 1 жыл болду иштешип жүргөнүбүзгөчү. Аягында ушинтип туруп,
ич өтүп туруп анан кийин чыдап кетти да машинанын ичи, грубо айтканда, кечирип койгула, грубо айтсам. Чоң эле кишисиз, бизден бир 10 жаш улуу болосуз азыр. 1986 жылкы Сатыбалдиев Мирбек, связга чыгып коюңуз, мына 39 жашта экенсиз. Уят мындай кылган кылыгыңыз. Еще штрафтар дагы келди. Карызыңыз 50 000 рубль. 50 000 рубльду бериңиз. Чалза дагы албайсыз, черный списокко кошуп койгон, телефондор өчүк. Болду, ошомойдон ассалам алейкум. Жер тоголок экенин билбейт окшойт бул жигиттерчи. Андан кийинки дальше дагы бир аферист, бул Таластан болот. Талас областынан. Эшматов Бек Базаркулович деген жигит азыр сүрөтү турат экрандачы. Бул болсо 1-2 жылдан бери эле биздин такси ынтымагы группасында жүргөн. Чогулуштарга келип, кой сойзок келип, кой чогулуштарга келип катышып эле жүргөн. Анан кийин бир маалда эле машина сурап калды, Kia Rio арендага. Күндө котором деп сүйлөшкөнбүз, машинаны оңдотуп бергенбиз. Бир күн которуп туруп эле 2 күндө бир которуп калды, анан кийин бир жумада бир которуп калды, ошентип туруп эле жок. Анан кийин эмне болду? Машинаны алып келип бер, эгерде айдай албасаң деп ошентсем, хорошо деп туруп, где-то бир 35 000дей карыз болгон, 35 000дей карыз болуп туруп, машинаны алып келип, эртең котором, астафыралла деп мындай Кудайды ортого салып сүйлөйт, өтө мындай таксыр деп ойлойсуң да, бул бешмал намаз окуйт депчи. На самом деле андай адам эмес да, эки жүздүү адамдардын бири да, булчу мошенниктердин бири. Эшматов Бек 96 жылы 10 февралда төрөлгөн, Талас областынан болот деп айттым. Мынакей бул жакта бизнес трейд, автотех дегендерде жүрөт комментарийлерчи, не только биздин паркта эмес, бөлөк паркта дагы комментарийлерин толтура экен. Москванын баардык таксопарктарын куратып бүттүңөр силерчи. Силердин айыңардан баардык кыргыздарды жаман көрүп калышты. Бөлөк улуттагыларчы, орустар, бөлөк улуттар, таксопарк иштеткендер. Бизге ишенбей калды эч ким. ГАИге өткөндө оформленияга барсак, ГАИдеги сотрудник айтып атат. Ваши всегда так делают депчи. Машинаны тура эмес обклейка кылып коюптур, бир аз кичине мындай серый, астында серый полоса чыгып. Кыргыз аттуунун баардыгын жаман көргөзгөн, Москвадагы, Россияга жаман көргөзгөн ушулар да. Карызыңды бер, сен 35 000 минусуң бар арендадан, еще штрафтарың дагы келди, олчойгон. Где-то бир 50 000ге жетип калды сенин да штрафыңчы. Бек уят негизичи. Астафыралла деп жүрөсүң, сен мошенник экенсиң. Группага жөнөтсөм, ушул баланы издеп жүрөм десем, толтура адамдар айтты, ал 2 жылдан бери качып жүрөт, 1 жылдан бери качып жүрөт депчи. Уят да негизичи. Неметип 1000 сомдон бер деп деле айттым. Анан кийин телефонуңду өчүрүп туруп кетип калдың. Андай кылган совсем туура эмес. Бек. Эгерде дальше кетсек дагы хуже болуп калат да. Ошондой. Анан кийин бизге дагы связга чыкпай жүргөн дагы бир жигит бар. Тоже немеден болот, Баткенден болот. 1998 жылкы Исмаилов Абдулла деген жигит сүрөтү чыгат экранга. Бул жигит болсо бизден аризо алып, жашнакай эле айдап жүргөн, 5-6 ай жашнакай айдап жүрдү дагы. Анан кийин ана берем, мына берем деп минуска кирип кетти. Бул жакта распискасы бар, видеосу бар. Бул видеонун аягында чыгат баардык видеолорчу. Жалал Абадтан болобу? Баткенден эмеспи? Баткенден, Жалал Абадтан болот экен, кечиресиздер. Жалал Абад областынан болот, Исмаилов Абдулла. Бизде даже апасынын телефон номерлери бар, бир туугандардын телефон номерлери бар, адрестери бар Кыргызстандагычы. Просто качан связга чыгат деп күтүп турабыз да, анан кийин доброту за слабость не воспринимайте, жигиттер. Чын өзүңөргө эле жаман болот да, кийинчи ушинтип эле элдердин баардыгын эле алдап жүрө бербейсиңер да. Бир күнү кармаласыңар. Ошондуктан жакшылыкча келип, акчаңарды, карызыңарды кутулуп кеткиле. Дагы биздин Белес паркка дагы ким карыз, могу жактагы тургандардын жарымынан көбүн фамилияларын окуган жокмун. 5 000, 10 000, 20 000ге чейин карыздарды окуган жокмун. Эми кой депчи, уят деп. Мына могу жакта турат распискалары, мондай пачка болуп кеткен ужечи. Видеолоруңар тоже неме болуп кеткен, целый группа болуп кеткен Телеграмдачы, ал жака ыргытып берип. Карызыңарды жакшылыкча бергиле, болбосо закон түрүндө мындан кичине сложныйраак чараларды көрөбүз. Бул видеону ошол таныштарыңарга жөнөтүп койгула, эгерде бул видеодон таанып калсаңар. Комментарийлерди жазгыла, дагы кандай мошенниктерди билесиңер. Булардан негизи этият болуш керек. Кой деп кыргыз экенбиз, мекендеш экенбиз десек, ушинтип бор урганды борго тебет экен буларчы. Жашнакай машинабызды айдадыңар, акча таптыңар, иштедиңер, дөтүнүчү, как инструмент катары да бул. Будьте добры, арендасын бергиле, төлөгүлө дегендейчи. Бизге асмандан акча жааган жок же
силердин чоң атаңар келип сатып берип койгон жок да ал машиналардычы. Ал машиналардын өзүнүн немеси бар, акчасы бар, өзүнүн бере турган жагы бар, анын дагычы расходу бар. Коробканын майын алмаштырыш керек, свечасын алмаштырыш керек, ГРМди алмаштырыш керек, дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек зимний, летнийге. Майларын алмаштырыш керек, тоже деньги дегендейчи. Туурабы? Бул кылганыңар совсем туура эмес. Кеч болуп кете электе бизге чалгыла, жазгыла, офистин адресин билесиңер. Келип кечирим сурап, акчаны берип, жакшынакай карызыңардан кутулгула. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Так, мына бүгүн 16 сентябрь. Байке неме алып атат? Бизден Аризо алып атат. Аризо 702 номер. Номерин көргөзүп коеюн азыр. Мына 702. Ушул машинаны алып атат Байке. Мынакей. Байке, машинаны өз эркиңиз менен алып атасызбы? Өз эрким менен алып атам. Кудай кааласа бул 3-чү машина болуп атат. Иншалла үзөм деген үмүттөмүн. Машинанын кузугуна мен өзүм жооп берем. Оплатасын кечиктирбей төлөйм. Паркка кошуласыз эртең бар. Паркка кошулам, Кудай буйрса эртең. Первоначальный 50 000 деп сүйлөштүк, Первоначальный 50 000. Кудай кааласа. Немесин страховкасын өзүңүз жасап аласыз. Страховкасын өзүм жасап алам да. Ошол менин атым Чоконов Самарбек Анарбаевич. Кай жактан болосуз? Каракулжа районунан болом. Калинин айылынан. Калинин айылынан. Канчанчы жыл болосуз? 86. 86, Все, Байке, машинаңыз кут болсун. Рахмат. Таке, 1-2 сөз сүйлөп кой. 1-2 сөз. Неден сүйлөмсүз? Уже бул биздин парктан алган 3-чү машинаңыз да. Эми, надеюсь, Минусқа кірбеңіз самай қалды. Штрафты вовремя жауыз. Все, машина кут болсун Байке. Эгерде машинанын штрафтарын төлөбөй, машинанын төлөмүн төлөбөй сүзүп, уруп качып кетсеңиз, ушу видео доказательство болот. Каракулжалыктарга жөнөтүп жүрбөйбү? Ооба. Жөнөтүп таап алабыз. Ошо чалып жазып, эгерде бирдеке болсо мага чалып жазып, талантка чалып жазып айтыңыз. Какой-то бир ЧП болуп кетсе, Кудай сактасын андай нерседен айтасыз. Ичип айдамай жок, путевой листти жазбай айдамай жок. Эгерде машинаны алдырып жүрсеңиз, штрафстоянкага алдырып жүрсеңиз да төлөйсүз. Ошо. Макул Байке, ишиңизге ийгилик. Алыс болайлы. Кудайдын көзү түз болсун. Sen bollanma, жылы өрем. Самарбайкадан айттым мен. 5 минусқа берсеңіз, машина өчүп калат. 3 саат пружина берет, жанагы бир акча саласыз. Biz уктап калабыз, албай калабыз, нерселер болуп калабыз. Калганда постоянно жол бере албай калабыз. Все болду. 5 минусқа берсеңиз, Болду. айтпа койду дейбиз. Болду. Так, мынакей. Чоконов Самарбек Анарбаевич, Байке. 177 950 рубль. Бүгүн 17 ноябрь 2025 жыл. Байке берди отурат, азыр расписка жазып берди. Байке, 1-2 сөз сүйлөп коюңуз. Assalamu alaikum. Ben şu Çake'den maşını algam. Белес паркынан алганса машина. Maşını algam, Arizo 8. Şartqa байланыштуу ушундай 177 950 рубль долгка кирип калдым. Кудай буйрса Жаке 1 ай срок берди, 1 айдын ичинде. Кудай кааласа. Плюска чыгаса 1 айдын ичинде. Кудай кааласа. Эгерде плюска чыкпасаңыз, машинаңызды алып койгонго туура келет. Барыр, бирок бул карызыңыз мойнуңузда кала берет да. Мына 702 УЕ Черри Аризо 8. Экөөбүз биякта сүйлөшүп кол бериштик, туурабы? Кол бериштик, Кудай кааласа 1 айдын ичинде үзөм, иншалла. Кичине шартка байланыштуу болуп калды. Макул, мениңиз. Кай жактан болосуз, айтып койсоңуз. Мен өзү Ош областынын Фуркат районунан болом. Азыр данный момент Бишкекте Кайыңды айылында иштейм. Карабалта. Карабалтага караштуу. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн 7 ноябрь, 7 октябрь. Байкеге эмен берип атабыз. Черри Аризо 8 покупка кетип атат буюрса. Өзүңүздү тааныштырып кайчерден болосуз? Assalamu alaikum. Менин атым Момунов Кубанычбек Жумабаевич. Баткен областынан болом. Кызыл жол айры. 1983.
ошол айылдан окуп бүткөнсүз эми? ооба ошол айылдан окуп бүткөм. Өзүм Бишкекте турам. Бишкекте кайсы жерде турасыз? Ак Бата Ак Батанын кайсы жерин? 10-көчө 10-үй. 10-көчө өзүңүз турасызбы? Тоо. Дордой. Эмеден байке анан биздин условиябыз ушундай. Только биздин парк иштеш керек, иштеген үчүн 300 рубль. Первоначальный взнос 150 миңден, 50 миңден бөлүп бересиз. Анан минуска кереги жок. Өзүңүз айткан күндөн 3 күндөн ашык өткөзбөй бересиз. Эгер өткөзүп андай-мындай кылсак, машинаны алып койгонго биздин толук эмес бар. Жеке. Эгер мен тараптан минус болсо, ал договор боюнча кандай түзүлгөн болсо, ооба. Шартка карай болот. Буюрса кечикирбегенге, кечикирбегенге аракет кылабыз. Машинанын пробеги 69.296 296 экен. Машинанын мотордун майын, коробканын майын алмаштырып аласыз, карап өзүңүз. Страховканы жөнөтөт, таки ана страховканы жасап аласыз ошо. Иш жеринде сүзүгү чийги жок. Ак жолдо жакшы машина болсун. Рахмат. Мынакей биздин немебиз. Наклейкасы сыйрылган, лицензиясы бар. Буга ИПга штраф келет. Аппак болуп айдап жүрөт. Бирок лицензиясы бар да. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар байке? Жакшыбы эле соктор иштер. Жоксуңарбы байке? Такыр эле албайсыңарбы? Вообще болбойт. Мынакей бүгүн канча болду? 16дан 1 мүнөт өттү. 4 ноябрь. Так. Ассаламу алейкум жигиттер. Черри Ариза 8 бул 773 номерде. Сражиден уулу Сапар Али. Бизде вукупка алган. Анан азыр кайра өткөзүп берип атат, короче. Анан биз первоначалкага 10 миң эле алганбыз, 10 миң алганбыз, калган 2 айда коюп берем деген. Азыр 2 ай өттү, бирок машинаны кайра берип атам. Өзүмдүн шарттарым туура эмес келип калды. Кыргызстанга кеч керек болуп атат дейт. Бирок бизге 100 миң бермей болду. 100 миңди кайсы убакта бермей болдум? Декабрдын 1-ине чейин. Декабрдын 1-ине чейин ар бир жумада 25 миңден кылып 4 жумада берип бүтөм деди да. Бүгүнкү число 4-ноябрь, понедельник, саат 4:00 болду. Ошо машинаны алдык. Эми буюрса 100 миңди эметип атабыз. Анан машинаны тоже айта кетели, артынан сүзүлүп калган. Анча деле эмес, кичине бир сүзүк жери бар, ошол жагындагы страховкасын бүткөзүп берем деп атат, Саклагыңыздар эртең барып бүтүрөбүз. Калган эми буюрса 1-ине чейин бүткөзүп бересиң да. Ооба. Өбүрүзө 1-ине чейин бардык акчаны 100 миң акчаны алып келип коюп берем. Колдош койгула анда. Бул өзүбүздүн Рахмат падешка. өзүбүздүн эмебиз үчүн мындай. Кандай десем, коопсуздукпу же бир фиксировать этиш үчүн мындай жумушта ушундай нерсе болуш керек. Туура эле түшүнөт да. Туура. Буюрса 1-декабрда. Assalomu alaykum.